Оштогу Жапалак айылы элдик маркеттен киргенде ушул 15 сотук жер тилкеси шашылыш түрдө сатууга коюлду. Ак Тилек айлампасынан Жапалак тарапка жогору жүрөсүздөр. Ушул тушта Курманжандатка мектеби бар. Мектептен өткөндөн кийин элдик маркети светофордон сол тарапка бурулуп күнчыгышты көздөй жүрөсүздөр. Солго бурулган экинчи көчөгө асфальт менен буруласыздар дагы көчөнүн башынан ылдыйракка түшүп келесиздер. Көчөсү асфальт. Бул экинчи көчө. Биринчи көчө болсо бул жагында. Биринчи көчөдөн дагы ал жактан бурулуп бул жагы менен келсе дагы болот. Ушу экинчи көчөнүн эң аягында башында болуп калат. Көчө асфальт, таза суу, агын суу, анан түнкү жарыктар, интернет линиясы, электр линиялары бардыгы бар. Жанында трансформатор. Ушул көчө менен түп-түз түшүп келгенде, ушул жер менен кире бериши, дарбазасы. Мен азыр үстүнө чыгып алып тартып көрсөтүп жатам. Чек арасы ушул жерден башталат. Айланасын тосконго мына дубал урганга көрүп турасыздар. Аябай бекем сонун кылып фундамент куюп койгон. Ылдый жагы полияга чейин параттагы ал жерге калитка коюлган. Ошол жерден күнчыгышты көздөй наркы бурчка чейин тосулган. Фундаменти куюлган. Анан ал жерден жогору бул жака мына кошунанын үйүнүн аркасы ошол бурчка чейин фундаменти куюлгандагы андан бери мына жерге чейин фундаменти куюлган туугандар. Арматуралары чыгарылган, пескоблок алып келип түшүрүп туруп эле ушу фундаменттин үстүнө бийик дубал уруп куруп койсо аябай жакшы болот. Бул жер 15 сотук, кызыл китеби менен туугандар. Шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Муну кааласаңыздар жана үй салып саткандар барго, 15 сотукту сатып алып, 3кө бөлүп, 3 үй салып сатса дагы болот да. Мисалы 4 сотук жерди мына жака бөлүп туруп ушул жерге 1 үй курасыздар. Мына бурчка 4 сотук жерге 1 үй курасыздар. Бул жака 1 үй курасыздар. Ошондо 3 үй катар түшөт. Үчөөнүн дарбазасы ушул жерде болот. Анан алдына бир 2,5-2 сотукка площадка чыгарсаңыздар, ошондо 4 сотуктан 3 чек 12 сотук болобу. Биякта 3 сотук 2 сотук площадканы кошкондо 15 сотук болуп калат да. Ошондой кылсаңыздар деле болот. Жана үй куруп сатуучулар. Же болбосо бул жерди сатып алып жанагы билим берүүгө мектеп бала бакча куруп иштетсеңиздер болот. Медициналык клиника курсаңыздар болот. Сатып алып толук бир чоң үйдү куруп калганына чарба сарай кылып, чарба кылып иштетсеңиздер дагы болот да. Дарактар бар. Дарактарды эми көрөсүздөр. Кыйып алып саласыздар. Мына отун потундар турат, аларды алып чыгып кетет. Ылдый жагы полия. Ушул тушта мына Сулайман тоо дагы көрүнүп турат. Көрүп турасыздар? Бул жагы 40 гектар, жогору жагы Чурулдай. Жогору жагы эми Девуга чыгып кетет. Көчөсү асфальт жакшы жери. Таза суу дагы бар. Анан агын суу мына үйлөрдү бойлоп келген. Ушул жерге келип трансформатордун жанынан мына труба аркылуу ылдыйга ушул арыга аркылуу полияга агып өтүп кетет экен. Демек, ушу жайы менен ушул арыктан суу агат туугандар. Ушул жерди өткөндө 100 000 долларга деп сатууга чыгарган элек. Азыр мына баасы дагы 5 000 доллар түштү. Шашылыш сатылат. 95 000 доллар кеми бар. Сүйлөшсө болот. Экрандагы номерларга чалыңыздар, байланышыңыздар, эртерээк аракет кылыңыздар туугандар. Ак Тилек айлампасынан жогору жүрүп эле Курманжандатка мектебинен жаңы бала бакчадан өтүп туруп, элдик маркеттен сразу сол тарапка бурулуп, мечит бар ошол жерде, бала бакча дагы бар. Бияка жүрөсүздөр. Акбура 2 конушу бар го, ошол жака жүргөндө солго бурулган экинчи көчөдөн бери түшүп келесиздер. Ушул эле чоң трассага дагы жакын туугандар. Эгер жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Номерун экранга жаздык. Ошол номерга тез арада чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.